Назира кандайсың? Ой, кандай? Жакшы болуп калыптырсың го бүгүн. Кел. Муну сага ала келгем. Муну биздин айыл жактагы базардан алдыңбы? Ооба. Каяктан билип койдуң? Деги сурадым. Ооруканадан чыккандан кийин эмне кылайын деген ойдосуң? Үйгө барам. Дамир менен бир сүйлөштүңбү? Көчө чалды. Бирок кызым менен сүйлөштүрдү. Эми башка үй бүлө түн токой демекчи. Үй бүлөдө ар кандай маселелер болуп турат да. Казан аяк кагышат. Дамир ачууну эле алдырып алса керек. Биринчи жолу болуп аткан жок да максат. Көп жолу кол көтөрдү. Ажырашсамбы дейм. Бирок Жок, Назира, антпегиле. Мен Дамир менен сүйлөшөм. Баары жакшы болот. сен аны билбейсиң да. Ал эч кимди укпайт. Друзья, а сегодня смотрите 6-ю серию сериала «Таң алдында» на моем YouTube-канале. В этой серии мы завершаем всю тему с пандемией. Но хочется сказать, мы помним и любим всех наших граждан, которые не своевременно из-за пандемии покинули этот мир. И мы будем работать, стараться еще больше, будем еще сильнее, умнее, чтобы продолжить их хорошие намерения и хорошие проекты. Поэтому в сердце. Смотрим 6-ю серию. Girer. Assalomu alaykum Muratbek. Va alaykum assalom. Kel o'tir. Угутам, кандай биздин иштер? Жакшы. Акчаларды даярдадым. Бул жерде сиз айткан сумманын жарымы. Азамат, калганы качан? Жакын арада болот буюрса. Эмиш мындай, Дамир? Тушкаш керек. Өзүңө жардам берчи адамдарды дайындап алдыңбы? Албетте. Ал жагынан ишенимдүү макулдашуулар жүргүздүк. Райондун басымдуу элинин жарымы мага добуш берүү ниети бар. Ал жагынан камсынабаңыз. Ана мындай. Бул ишти эч кимди билгизбей өтө кылдаттык менен жасашыбыз керек. Бул чакырылыштагы депутаттар бир топ мыйзам долбоорлорун сунуш кылышкан. Анын ичинде туурасы бар, туура эмеси бар. Бирок биз мурдагы эле өзүбүз билген жол менен барабыз. Түшүнүп атам, Маратбек. Анда бошсуң. Байланышып туралы. Даярдап койдум. Ал Арызбекчи, уруксатпы? Кел, кире кой. Кана, кандай жаңылык менен келдиң?
Бардык рекламалык баннерлер менен сүйлөшүп койдум. Дизайнерлер менен сиздин жеке брендиңиздин үстүнөн иштеп чыктык. Буклеттерди, брошюралар жазып койдук. Болгону бизди типографиялар күтүп атышты. Жакшы. Жакшы. Эч ойлонбой элеңиз. Эми мунун баары майда иш да. Мен ойлондурган сиздин программа. Азыр элге бул абалдан чыгуунун маселелери көбүрөөк ойлондуруп турат го дейм. Туура айтасың, Максат. Менин да ойлорум бар, принциптерим бар. Бирок силердей илимдүү, билимдүү жаштардан кеңеш алып, чогуу иштесек жакшы да. Ошон үчүн сен бул командадасың. Силер жаштар мамлекеттин көйгөйүн жакшы билесиңер. Анан Талай беке, менин командамдан сонун сунуштары бар. Жалпы билимдүү жаштардын ойлору сизге да кызык болсо керек. Алар сиз менен жолугушууну күтүп атышты. Мен сага ишенем. Сенин сөзүңдү эки кылбайм. Жолукса жолугалы. İşteşeli. Жарайт. Балдар, кандайсың? Акниет. Сен каяка жыйналып? Баары жакшы элеби? Мен кете берейин. Эми буюрса бизден жакшы болуп айыгып чыгып аткандар көп болуп атат. Бизге ошол эле керек болчу да. Анан жумуштарым бар болчу бир аз. Биз кантип кыймылдайсыз? Эми балдар үйрөнүп эле калышты, баарын колунан келет болуш керек. Кетип жатканыңы максат белеби? Мейли жакшы калыңыздар, э? Не кылып атасың? Белеңди мараң ачтыңбы? Баягыдан ачкам. Анан Сингапурдан окуйсуң? Атам Сингапурга барбайсың дегенден атама даже айткан эмесмин. Эми самолеттун билети жөн эле күйүп кетет го. Кеп билет эмес. Билетти кайра кайтарып берип койсок болот. Кеп сенин келечегиңде. Бул университет дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттердин бири. Атам сен билим алам десең каршы болбойт болуш керек дейм. Атаң эмнеге каршы болуш керек эле? Ура, апам келди! Апа! Кызым, менин кызым. Ух, кандайсың кызым? Жакшы. Я Өзүңүз жоксуң бу? кандайсыз? Жок, уйлаган жокмун. Атам экөөбүз кечке ойнодук. Апа, эмнеге үйгө келбей койдуңуз? Аябай оорудуңузбу? Айыкпадымбы? Коронавирус болуппу? Жок. Кийин түшүнөсүң, э? Комнатаңа барып турасыңбы? Макул. Дамир, мен ажырашам. Кандай? Ажырашам? Ооба, ажырашам. Ким уруксат берет экен? Сенден уруксат сурабайм. Келбе мага. Эмне деп атканыңды билип атасың? Ооба, билем. Ойлондум. Больница бирде жол басып келген жоксуң. Досуң карады го. Ошол максат экөөңөр бир жакка жоголгулачы. Эмне гана кылган жоксуң. Мейли дедим. Чыдадым, кечирдим. Эми эмнеге чыдайын? Айтчы. Бир себебин айтчы. Мурунго мейли кызым бар дедим.
Ушул сөздөрдүн баарын бүгүн айтайын дедим. Gördün, sağ var. Үйдү саталы. Bir bölmölүү үй алсак, кызым экөөбүз жашап кетебиз. Үй сатылып кеткен. Кандайча? Кандай уксаң ошондой. Сатып салдым үйдү. Неге? Шайлоого акча керек болду да. Үй билөңөн шайлоо бийик турду. Депутат болдуң. Анан бактылуу жашайбызбы? Короче, bir жуманын ичинде үйдү бошотуш керек. Кача сен азыр деле бошсуң. Төрт тарабың кабыла. Кызым, сенин билим алышыңа атаң эч убакта каршы болгон эмес. Ар бир ата эне баласынын аман эсен болушун каалайт. Келечегин ойлойт. Алыс жакта окуп жүрсөңөр, эмне болуп кетти деп сарсанаа болобуз да. Мүмкүн атаң экөөбүз туура эмес ойлоп атабыз. Силердин чоңоюп калганыңарды байкабай, бап эстеп атабыз. Мүмкүн канатыңарды кыркып атабыз. Азыр мен атаңар менен барып сүйлөшөйүн. Менин оюмча каршы болбойт болуш керек. Атам азыр сүйлөшө турган абалда эмес го. Өзүнүн баласынын тагдырын чечкенге эч убакта ылайыктуу абал болбойт. Мына сен деле атаңдан кечирим сурап кой десем, жүрөсүң болбой. Атаң сенден кечирим сурайын дейт, мойну жар бербейт. Ошентип жүрө бергиле. Бири-бириңерди ата баладай болуп сүйлөшпөй. Анайсың, Сингапурда окуйсуңбу? Мен азыр атаңар менен барып сүйлөшөйүн. Сен кимсиң, пажи? Кимсиң? Определись. Милиционерсиңби? Же чорныйсың? Не, тарынчың бар, тууган? Асан, Максат үйлөнөм деген кызына үйлөнтпөй, Аяшыбыздын кызына үйлөйбүз деп мажбурлаганыбыз эсиңдеби? Үйлөнүп, карьерасын курсун дедик да. Андан да баарынан жаманы. Биз каршы чыккандан кийин сүйлөшүп жүргөн кызына үйлөнөм деп барса, ал макул болбой койбодубу? Ата энең каршы болсо жашай албайм деп коюптур. Ошондон баштап Максат бизден алыстап Сингапурга кетип калбадыбы? Көп эле ката кетирдик. Эмне айткым келип атат? Түз эле айтчы. Алыстан баштабай. Максат, Сингапурдан келгенде Айназикке белек алып келбеди билесиңдеби? Ичинде эмне бар экен деп сурабайсыңбы? Сингапурга самолетко билет бар экен. Максат университет таап, билет алып коюптур самолетко. Айназик болсо Сингапурдан окуйм деп кыялданып жүрүптүр. Биз балабызды кое бергибиз келбей бап эстейт экенбиз. Бирок убакыт сааты келгенде турмуш курсун деп кое бериш керек окшойт. Кандай дейсиң? Туура. 18 жашында кое бериш керек. 35 жашында өзү ата болуп, түшүнүп, кайтып келет дегенде окудум эле.
Балам балалуу болгондо билесиң деген ошодо. Окусун. Айназик. Өзү каалап атса. Окусун. Кызымдын тагдырына кантип мен жолтоо болоюн. Рахмат. Рахмат сага. Сен ең мықты атасың. Рахмат. Рұқсат ба? Сен мен сөйлешейін деп келдім. Сөйлешелі. Ешке шығабы? Жоқ, мұнда әлі. Өткенде біраз масты қалдырып, кішіне тура емес қылып қойып тұрмын. Ошоға кешірім сұрайын деп келдім. Мен айтайын деген дағы менден қандай жардам керек болса, мен даярмын. Менің атым Мақсат. Білем. Анның ұрық шайлы жөнде сөйлешелі. Дамир шайтан ойындарын баштап, бүт айылдаштарын, доғыштарын ақшаға сатып алам деп жүрді. Эми сен жақсы білесің да. Бұл нәрсе жақсы нәрсеге алып барбасын. Елде азыр ақшаға сатып алуу мүмкін емес қой дейм. Анткени баары билип калышты да бул кандай нерсеге алып келерин. Да, туура. Бирок ачка жаткан элдер бир аз акчага алданып добуштарын сатып ийиши мүмкүн да. Ушул жагы бар. Эгер кааласаң мен жардам берейин. Туура айтасың. Кандай жардам? Сиздердин колдоңуздар мага өтө чоң күчтен берди. Менин шайлоого аттанып атканымдын бирден бир себеби өлкөбүздү, мамлекетибизди өнүктүрүү. Мына менин аркамда сиздерге окшогон мыкты жаштар турганда, мен ойлойм, сөзсүз түрдө жеңишке жетишебиз деп. Менин түзгөн программам мурунку депутаттардыкындай эмес. Жол салып берем, мектебиңе доңдоп берем эмес. Илимге, билимге умтулуу, жаштарды тартуу болуп эсептейм. Менин командамда жалаң жаштар турат. Алардын арасында мына менин кеңешчим болуп, Сингапурда окуган, чоң компанияда иштеген Мақсат деген жигит бар. Анын аркасы менен биз волонтерлук топ түздүк. Оор кырдаалда элибизге жардам бердик. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Инвестицияны билимге, илимге жасайбыз. Четтен инвесторларды тартып келебиз. Биздин эртеңки келечегибиз мына сиздерге окшогон жаштар. Сиздер болушуңуздар керек, урматтуу жаштар. Убакыт келди деп ойлойм. Мақсат, мен сени канча күттүм. Мен сени күйөөгө тийип кетти деп ойлогом. Мен жөнүндө ойлогон жоксуң бе? Эмне кылып жүрөт, кайда жүрөт экен деп. Мен ошол учурда өзүм депрессияда жүрдүм. Оор абалды башыбыздан өткөрүп атабыз. Атам чалыптыр. Не болду экен? Эми сен ойлаң жакшы эле болот буйруса. Калгандарына 2000 сомдон тараталы. Жарайт, сүйлөштүк. Эртелейли анда. Макул. Не жаңылык бар? Жаңылык көп. Неден баштасам екен? Айтпайсың ба эми? Талай Рысбекович дагы ушул округтан кандидатурасын коюп, элдер менен жолугуп атат. А Мақсат
аларга жардам берип жүрөт. Командасында жалаң жаштар экен. Элдер дагы жакшы колдоп атат. Анан Максатта жүрдүбү ошол жерде? Максатты көргөн жокмун. Каяктан билдим? Программасы жөнүндө айтып, анан командасы жөнүндө маалымат берди. Командасында Максат бар экен. Ушу пандемия баарыбызды куратып бүтүрмөй болду. Шеф. Мону караңызчы. YouTube'da жүрөт. Ким киргизип жүрөт мындай видеону? Кече жаздым. Акча дагы сунуштадым. Бирок айтпай коюшту. Шыдаңызчы. Сизге бул жерге болбойт, күтүп туруңуз. Демек, мен жөнүндө карап бияр кеткен турбай. Ушул үйдө ким болсо баарын алып кел. Андан пайда чыкпайт. Эгер биз аларды алып келе турган болсок, кайра кеткенден кийин алар биз жөнүндө жакшы сөз айтпайт. Эми алдагы видеонун астындагы комментарийлерди айтпай эле кой. Анан эмне кылалы айтчы? Биз азыр эң негизгиси дары сатып жүргөнүбүз элге жетпеш керек. Тетиги Максат деген немени бирдеме кылышыбыз керек. Кандай дейсиң? Элди го буйруса алабыз. Акча таратылган баарына. Бардык жерде менин кишилерим турат. Дамир, азыр эл мурункудай эмес. Могу акыркы көрүнүш адамзаттын бүт акылын башка жака алып кетти. Азыр коррупция, маррупция, 1000 сом деген эч нерсени чечпейт. Эй! Сен мага акыл үйрөткөнгө жарап калдың беле? Тур бар ишин кыл. Атаңыздығы пневмония екен, күчөп кетиптир. Бирок көпкө ийбегиле, колдон келген аракеттин баарын жасайбыз. Мен кирип көрсөм болобу? Азыр кислород кошуп атабыз. Бир аз күтө туруңуз, анан киргизебиз. Мен эмне кылайын? Дары-дармек алып келейин, убакыт бар да. Дары-дармек жетиштүү. Көп сарсана болбоңуз. Кудай дейле. Sen kayakka жетиптиң? Сенден сурап атам. Кой бер. Кызым. Кызым менен калат. Кандайча? Кала албайт экен да. Баланы багасыңбы же өз жаныңды багасыңбы? Сен жалгыз кызымды бага албайсың. Тем более үйүң да жок. Ким жеткизди ошого? Сен жеткиздиңби? Бала меники дагы. Ошондуктан менин да укугум бар. Бала мен менен кетет. Каяктан билесиң? Мүмкүн калат. Балада тандоо болуш керек да. Сен кызымдын өзүнөн сурап көрдүңбү? Атаңды укпай кызым, азыр кетебиз. Кел, бул жакка отурсаң. Азыр кызым кимди тандаса, ошол менен калат. Күкүнө, кызым.
апаң менен кетесиңби же мен менен каласың? Кызым? Мута кездер сагым. Сиз менен сүйлөшүп отурганды. Сиз менен чогуу бир жака барганды сагындым, ата. Кечириңизчи мени. Ата, мен сизди укпай койгонумду убагында кечириңиз. Сингапурда жүргөндө сизди ар бир мүнөт сайын сагынып жүрдүм. Бала, meni geçir. Senin tandığıma yoltuğa oldum. Sırtıma sır vermegen bana. İçine seni öyle attım bana. Benim günahım Geri katı ketip kalacağım. Жақшата бұл алған жоқпын. Сингапурдан келгенімді жоғалып қалыпсың. Сені көріп сүйіндім. Это бары жақсы болу. Бұйырса айғас. Апам менен чогуу жер кыдырабыз. Үйленем, чогуу жашайбыз. Жаныңыздан 1 метр да кетпейм, ата. Ата, бары жақсы болу. Ата, ата.